Саламатсыздарбы, эфирде жаңылыктар түрмөгү, студияда Айзада Сулайманова. Алгаш жаңылыктардын кыскача мазмуну менен тааныштырам. COVID-19 Улукбек Марипов кезеги жеткенде эмделет жогорку кеңешке жаңы 2 депутат мандат алды. Аксыда 7-класстын окуучусу көз жарды. Премьер-министр Улукбек Марипов кезеги жеткенде коронавируска каршы эмделет. Бул тууралуу өкмөттүн маалымат кызматынан билдиришти. Улукбек Марипов башка жарандар сыяктуу эле кезек менен вакцина алууну туура көрөт. Анын пикиринде биринчи кезекте вирус менен оорубаган адамдар алышы керек. Премьер-министрдин пикиринде вакцинаны алгач вирус менен күрөштө алдыңкы катарда турган медицина жана аскер кызматкерлери жана мугалимдер алышы керек деп эсептейт. Анын үстүнө Улукбек Марипов коронавирус менен ооруган, андыктан дарыгерлердин айтымында анын иммунитети кийинчерээк вакцина алууга жол берет дейт маалыматта. Жогорку кеңештин жаңы 2 депутатына Боршайко мандат тапшырды. Бул тууралуу мекемеден билдиришти. Алардын маалыматында Равшан Рыспаев жана Мейкимбек Абдалиев мандат алышты. Алар мандатын өз эрки менен тапшырган Марат Аманкулов жана Мамлекеттик мүлк фондуна жетекчи болуп дайындалган Мирлан Бакировдун ордуна келишти. Орусия Бишкек шаарындагы аз камсыз болгон үй бүлөлөргө 474 тонна un берет. Бул тууралуу Орусиянын Кыргызстандагы элчилиги маалымдады. Маалым болгондой, бул жардам буунун азык-түлүк уюмуна Орусиянын өз ыктыяры менен жүргүзө турган төлөмүнүн негизинде Кыргызстанга жиберилүүдө. Бишкек шаарында 474 тонна un кабыл алуу иш-чарасы 5 апрелде өтөт. Андан соң ал 1800 аз камсыз болгон үй бүлөлөргө даректүү түрдө акысыз таратылат. Ушундай эле иш-чара 2 апрелде Ош шаарында болот. Анда Орусиядан 610 тонна un келип, ал дагы 3700 жакыр үй бүлөлөргө бөлүнүп берилет. Депутат Кубанычбек Жумалиевдин башкаруу чарасы каралып, анын тергөө абагында мөөнөтү узартылды. Бул тууралуу Бишкек шаардык 1-май райондук сотунан билдиришти. Ал 14 апрелге чейин абакта болот. Кубанычбек Жумалиев коррупция беренеси менен айыпталууда. Буга чейин Жалал Абад облусунун Аксы районунун Кара Суу айыл аймагына караштуу айылдардын биринде орто мектептин 7-классынын окуучусу төрөгөндүгү маалымдалган. Бул боюнча облустук милиция текшерүүнү баштады. Маалыматка ылайык, Аксы аймактык ооруканасынын дарыгери 102 кызматына чалып, 2007-жылы туулган кыздын төрөгөнүн билдирген. Бул факты Аксы райондук ички иштер башкармалыгынын электрондук журналына 16 жашка чыга элек өспүрүм менен жыныстык катнашта болуу боюнча катталган. 1 апрель күнү 14 жаштагы мектеп окуучусу Аксы аймактык ооруканасынын төрөт бөлүмүнө келип төрөгөндүгү аныкталган. Учурда бул факты боюнча териштирүү иштери жүрүп жатат деп билдиришет Жалал Абад райондук ички иштер башкармалыгынын маалымат кызматы. Ушуну менен жаңылыктардын бүгүнкү чыгарылышы соңуна келип жетти. Ал эми биздин эфирде аба ырайы улантат. Бизден алыстабаңыздар.